туура эмес, жалган абалдар. Эмнеге мындай ширк кылып атасыңар? Бул шариатка каршы го, бул ширк го, ширкке алып баруучу жол го десе, алар эмне дейт? Окуяларга таянат туугандар. Ушундай байкасаңыздар, окуяларга, анан түштөргө таянат. Ушундай эле окуялары, түштөрү да түгөнбөйт булардын. Баланча деген адам бар экен, бир кабырга барыптыр, анан ушундай деген экен, жакшы болуп калыптыр, айыгып кетиптир, иштери жүрүшүп кетиптир, баланча мазарга баргандан баштап мындай болуптур деп. Бул бир. Анан экинчи түштөрдү айтып берет. Бирөө ушундай түшүндө көрүптүр, анан ушундай деп айтыптыр, баланча жерге бар дептир, анан ушундай болуптур, акырында жакшы болуп кетиптир деп. Түштү, экинчиси окуяны. Окуялар шариатка негиз болуп, эреже болуп бербейт, далил эмес окуя. Ал бир Курандан же сүннөттөн келип тасталбаса. Түштөр дагы эреже болуп бербейт, негиз болбойт, далил болбойт. Ушуну жакшы түшүнүш керек. Андай болсо чатак болот. Ар ким түш көрүп, мага пайгамбар айтты дейт. Бирөө айтат, мага да пайгамбар айтты. Муну арам деп айтты. Экинчиси жок, мен да түш көрдүм, муну адал деп айтты. Дагы бирөө түш көрүп келет, бул туура деп айтты. Экинчиси түш көрүп келет, ал туура эмес деп айтты деп. Анан каша башталат. Бардак башталат. Анан бирөө анда окуяларды, жомокторду, хикаяттарды далил кетирсе, бирөө айтат, ушундай окуя болгон дейт. Анан ошентип жакшы болуп кеткен, бир жерде бир булак болчу экен. Анан ошо жакшы болуп кетиптир. Ошол жерге барайлы дейт. Анын окуясын ишенип алып элдер аяк барат. Дагы бирөө айтат, баланча жерде бир мазар бар экен, ал жерден жакшы болуп кетиптир деп. Дин мындай нерсеге курулган эмес. Дин ачык, айкын, далилдин негизинде Аллах Тааланын китеби, пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген жол. Мына мен силерге эки нерсени таштадым. Ушуну кармансаңар адашпайсыңар деп пайгамбар алейхиссалату вассалам осуят кылып кеткен үммөтүнө. Эми караңыздар, бул жерден дагы кээ бирлер ушуну келтирет. Бир адам түшүндө көрүптүр. Ал айтат, мен пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кабырында отургам. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кабырына келет. Кабырына келип салам айтат. О Аллахтын элчиси. Мен Курандан окудум эле, Ниса сүрөсүнүн 64-аяты. Мындай аят бар. Валау аннахум иззаламу анфусахум жаука фастагфаруллаха. Эгер алар өздөрүнө күнөө кылып алса, зулум кылып алса, сага келип Аллахтан кечирим сурай турган болсо, жана Аллахтын элчиси ага кечирим сурай турган болсо, аларга Аллах Тааламды, алардын тобосун кабыл алган абалда жана Аллах Тааламды ырайымдуу, мээримдүү абалда тапмак эле деген аят бар. Анан ушуну угуп, мына сенин кабырыңа келдим, сага салам салават айтып атам дейт да. Күнөөмө тобо кылып кечирим сурап келдим, сенден шапаат сурап келдим дейт. Анан сөздөрүн сүйлөйт. Жер бетинде эң ардактуу, барктуу сенсиң, эң шарапаттуу жер ушул жер, бул кабыр мындай деп. Анан ушул сөздөрдү айтып атып, ошол жерге уктап кетет тигиш. Уктагандан кийин түшүндө пайгамбарды көрөт, алейхиссалату вассалам. Бунун сөзү боюнча түшүнүп көрүп, анан айтат, эй кабырыма келген адам, мен сени Аллах Таалам менен сүйүнчүлөйм. Аллах Таалам сенин күнөөңдү кечирди, маселең бүттү дейт да. Анан бул киши сүйүнгөн бойдон эмне кылат? Адамдарга айтат, мына көрдүңөрбү, мен кабырына бардым, ошол жерден ушул сөздөрдү айттым. Анан кийин эле ал пайгамбарды көрдүм, менин күнөөмдү кечирди деп кабарлады десе, адамдар ушуну 2 аят катары айтып, мына болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Биринчиси окуяга кетип атат, экинчиден бери түш кетип атат. Экөө тең негиз эмес, экөө тең далил эмес. Жарабайт бул нерселер. Пайгамбарды кандай абалда көрдү? Пайгамбарды көрдүм деп айтышын так өзүндөй көрдүбү? Ким мени көрсө деген. Бирөөлөр айткандай, галстук мен көрдүм, сакал жок экен деп. Ал шайтанды көрдү да. Пайгамбарды көрүш үчүн пайгамбарды да билиш керек да, тааныш керек. Сүрөттөлүшү, өңү түсү кандай. Мен пайгамбармын деп койсо эле ал пайгамбар болуп калбайт. Так өзүндөй көрдү. Көрдүңүздөр, ушинтип анан адамдардын башын айландырат. Бул аятта өздөрүнө күнөө кылып, анан сага келсе, Аллахтан кечирим сураса деген бул тирүү кезинде айтылган да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга ким сахабалардан, адамдардан күнөө кылганда келет, ошо күнөөсүнө бушайман болуп, Аллах Тааламдан тобо кылыштын жолун сурайт. Ушундай канча сахабалар келген. Бирөө зына кылып алып келдим дейт, бирөө болсо күнөө кылып, бирөө ачууланып келет. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам аларга багыт берет, осуятын берет, насаатын берет, тобо кылууга көрсөтмө берет, жолдомо берет. Берде өлүп калгандан кийин сенин кабырыңа келсе деген жок да аят. Көрдүңүздөр, ушинтип Куранда аят бар го. Силер эмнеге тыйып атасыңар? Пайгамбарга барса, кечирим сураса, Аллах Таалам анын тобосун кабыл кылат, ырайым төгөт деп атпайбы деп.
Жаука дейт. Жаука деген ошо пайгамбар алейхиссалату вассалам жашап жүргөн кезде жашоосунда кабырына эмес. Дагы бир чоң далилдерден эмне далил? Биз билебиз, Курандан кийинки эле сунна пайгамбар алейхиссалату вассалам. Анан сахабалар ошол өлгөндөн кийин кайсы бир сахаба же табиин мына ушул аят бар эле деп кабырына барыптырбы? Барып кечирим сурап ортого салып пайгамбар алейхиссалату вассалам. Же табииндерден барыптырбы кабырына? Мына сахабалар, табииндер пайгамбардын бир дагы сүннөтүн таштабаганга аракеттин үстүндө болгон. Ушул чоң ачык айкын турган аят турсу ошону түшүнбөй кабырына бара албай өтүп кетиштүү бир да сахаба, бир да таби. Эч кандай келген эмес. Анан булар эле ушинтип тетирине түшүнүп алып, мына ачык келип атпайбы дейт.